Мату Садыр Нуркожоевич Жапаров, мага кар туш-туштан кишилер чалып атат да. Эмне үчүн Айыл чарба министрлиги мониторинг кылбайт? Эмне үчүн текшерилген дарыларды албайт? Мына вакцина сайгандан кийин уйлар жалпы ооруй баштады дейт. Ооруп желиндерин бери жара дейт да. Жаңы тууган уйлар желиндери тиле эрилип шишип сайын десем чыгырат дейт уйлар. Эмне үчүн базарлар жаап карантин кылган жоксуңар? Эмне үчүн казыр булардын малдардын коронавирус жүрүп атат окшойт. Айтып атпайм мен, бул Төрөбаевдер бизди бул жанагы индеецтер кылат биздичи. Индеецтерди өлтүрөдө бизондордун баарын атып, индеецтер тамагы жок кылып, кийими жок кылып турган американецтер кырганда бизге кал биологический война болуп атат. Малдын баары ооруп атат. Болгон сырыбыз калбай калды. Болгонун ачып берип койдук. Кытайга көнгөндөргөчү мал сал жуттун баарын алдырсак эмне кылабыз кыргыз элим? Кантип окуят кылабыз? Казырдан срочно мониторинг кылып туруп алдын ала аналитический центр кылыш керек болчу. Мен айтып атам бир жумадан, эки жумадан бери эч кандай реакция жок. Малдарды обработка кылыш керек болчу, вакциналарды текшериш керек болчу. КГБ, милиция текшериш керек. Эмне деген вакцина? Кайра оорун жайылткан. Кыргызстанда шарп болобу, шарптын да коркунучтуусу болобу, яшур. Канчалык ветеринарный лабораториялар көп болсо, канчалык дүкөндөр көп болсо, баары бир ооруп атабыз да. Баарыбыз ооруп атат. Бүгүн малыбыз ооруп атат кыргыздар. Бизден позициябызды алдырып атат. Эртең өзүбүз ооруйбуз биз. Биздин келечек күмөн болуп калды. Именно адис эместерди алып келип кагаз жазган, отчет жазган, компьютерде отурган кишилерди алып келип алып бүт баарын талкуулай турган болдук кыргыз элим. Мындай патриот болбойсуңар, колуңардан келбесе жумушка барбай эле берип кетпейсиңерби? Жок дегенде билген кишилерден пивасын алып берип, столовойго кирип сурачы, могул кантип күрөшөм деп ветеринарный эмелер бүт шүмшүктөр, чоңдордун иштеген кыйындарын баарын кууп ийдиңер. Жалаң хищниктер келдиңер да акылы жокторчу. Казыр деген адистер жок, ошон үчүн туш-туштан корголуп бартабыз, болгон жерибизди талкалап бартабыз. Анткени алар текшергендер деле алданып калат. Биз алданганга даярдап койду. Текшерип акылы жок. Кай жерине карман өзүнүн ниети жетпесе кантип текшерет? Болгон жерде жаныбарларды биз оорулуу кылып атабыз. Тоодо кийикти айтпай эле коеюн. Анан кыргыз элим. Анда кайтабы базарларды жаап, карантин кылып, макул малдын коронавирусу келиптир. Дезинфекция кылып иш алып барбайбы Төрөбаев деген? Кытай ечитип эле жүрөт, Кытай ечитип элечи. Кытай ечиткенче бразилец, мексиканецте, испанецте ечиткен ошонун вакциналары, аларда миллион деген букалар байлайт. Эт деген арзан. Алар билет технология, ошолорду албайлыбы? Ошолор менен иш кылбайлыбы?